Бүгүн биздин суроолорго Тоо-Кен металлургия бирлигинин Борбордук комитетинин укук коргоо инспектору Мухаммед уулу Бикжан түшүндүрмө берип кетмекчи. Эмгек келишими кандай ченемдерди камтышы керек? Салам достор. Биринчи кезекте эмгек келишимин түзүлгөн датасы, тараптардын аты жөнү, дареги жана башка реквизиттери болушун мыйзам талап кылат. Маанилүү пункттардын бири бул жумуш аткарылууга тийиш болгон жумуш орду жана кызматкердин укуктары менен милдеттерин көрсөтүү. Жумушчунун кабыл алынган кызматы, адистиги же кесиби. Сөзсүз түрдө келишимде анын мөөнөтү, жумуш башталган күн, иштөө режими, эмгек акы төлөө шарттары жана башка компенсациялар көрсөтүлүүгө тийиш. Эмгек келишиминдеги мыйзамда белгиленген салыштырмалуу кызматкердин абалын начарлатпаган шарттар каралышы мүмкүн. Эмгек келишиминин шарттары тараптардын макулдашуусу жана жазуу жүзүндө гана өзгөрүлүшү мүмкүн. Эмгек келишимдердин мөөнөтү жөнүндө баяндап бересизби? Эмгек практикасы көрсөткөндөй, эмгек келишимдери белгисиз мөөнөткө түзүлөт. Бирок эмгек келишимдери 5 жылдан ашпаган белгилүү бир мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн. Бул мөөнөттүү эмгек келишим деп аталат. Мөөнөттүү эмгек келишими төмөнкүлөр менен түзүлүшү мүмкүн. Бул жетекчилердин орун басарлары жана башкы бухгалтерлер менен убактылуу жок болгон кызматкерди алмаштырууга, убактылуу мезгилге, ошондой эле мезгилдүү жумушка, эгерде табигый шарттар байланыштуу жумуш белгилүү бир убакыт мезгилине гана аткарылса, аварияларды, катастрофаларды алдын алуу жана алардын кесепеттерин жана башка өзгөчө кырдаалдарды четтетүү боюнча кечиктирилгис иштерди жүргүзүүгө. Уюм түзүлгөн күндөн тартып 1 жылдын ичинде 15ке чейин кызматкери бар чакан орто бизнес ишканалары менен, ошондой эле жумуш берүүчүлөр жеке адамдар менен, чет өлкөгө иштөөгө жиберилген адамдар менен мөөнөттүү эмгек келишими түзүлүшү мүмкүн. Мөөнөттүү эмгек келишимдерин негизсиз түзүүгө мыйзам тыюу салат. Бул боюнча бир мисал келтирсек, айдоочуну Тоо-Кен компаниясы 3 айлык мөөнөткө жалданган учур болгон. Бирок бул кызмат туруктуу иштөө мүнөзү ээ болгон. Соттук териштирүүдөн кийин бул мыйзамсыз деп табылды жана келишим белгисиз мөөнөткө узартылды. Сиздерге ыраазычылык билдирип кетмекчибиз.